Апаны тандаш керекпи же аялды тандаш керекпи? Адам алейхисалам жерге түшкөндөн кийин ага эң биринчи эмне берилди? Тамак аш берилдиби, же апа берилдиби, же ата берилдиби, же бала берилдиби, ким берилди десеңиз, Хава энебиз жерге түштү, кабыргасынан жаратылды. Адам алейхисаламга эң биринчи берилген белек, эң жакшы нерсе аял экен. Биз эркектер ар дайым ушундай башыбызды отко чокко ар жерге урганга аракет кыла беребиз, бирок ошо бойдоктордо көбүнчө иши жүрүшпөгөндүк, башка маселелер болот. Үйлөнгөндөн кийин көп нерсеге жетип калат. Бир удар, бир жашоого мотивация бере турган эң күчтүү нерсе бул аял болот да эркек үчүн. Эркекте эч нерсеси болбошу мүмкүн, бирок аялы болсо, демек анын бардык нерсеси бар деген түшүнүк бар да. Демек үйлөнүшүң керек экен. Үйлөнүшүң керек экен. Үйлөнүшүң керек. Үйлөн. Ийгиликке жетем десең үйлөн. Эки этаж үй салып машина алам десең, өзүң мечтать эткен жакшы жашоодо жашайын десең дагы үйлөн. Үйлөн. Жүрө бербе. Кыйналып ошо турмуштун алгачкы мектебинен жакшынакай өтүп алсаң, кийин баары жакшы болот. Коркпо эч нерседен. Башка мамлекеттебиз. Башка мамлекетте келгенде сөз түрдө кыла турган 3 ишим. Биринчиден, аэропорттон түшкөндөн кийин аэропортту, даараткананы сөз барып зыярат кыламын. Тазалыгын текшеремин. Тазабы, таза эмеспи? Ошого карап мамлекет көп бири-бирине салыштырып баа берип койсоң болот да, ажатканасын карап туруп эле. Бул биринчи кыла турган ишим. Ал эми экинчиден, ошол башка мамлекетте аэропорттон чыгышы менен дароо муктаж адамды табып, муктаж бирөөгө садака бериш менин милдетим. Эмне үчүн? Документ жоголуп кетет, көчөдө калып кетиш, дагы башка кырсык бардыгынан алыс болуш үчүн дагы барып эле биринчи садака кылыш керек да, мекендештерим. Садака кылсаңыз өтө жакшы болот. Бул экинчи маселе. Садака бардык баледен сактайт. Ошондуктан мен биринчи барып эле бирдекем жоголордо, жогоргондон кийин баш көзүмө садака дебей, биринчи эле барып садака кылам. Ал эми үчүнчүдөн Кыргызстаныбыз тууралуу, бирметтүү Кыргызстаныбыз тууралуу 5 адамга маалымат жеткизем. Кыргызстан тууралуу 5 адамга ошо башка адамдарга айтам. Кээ бирөөлөрү тааныштарым көбүнчө келип дагы турушат Кыргызстанды көрүп, толоруну алып чыгып, өзгөчө мамлекетте жашайт экенсиң деп. Чындыгында бизде баягы дүйнөлүк деңгээлдеги рекламабыз жетишсиз да. Дүйнө деңгээлинде реклама кылган агентстволорго, аларга берип, биз чындап мындай тоолорубуз бар, мындай көлдөрүбүз бар десек, чындыгында күчтүү туризм агып келе турган мамлекетте жашайбыз. Ошондуктан экен, сиздер дагы бул нерсеге маани бериңиздер, барганда садака кылыңыздар, тазалыгына маани бериңиздер, керек болсо тазалап коюңуздар. Кыргызстан тууралуу 5, 10, 15, керек болсо 100 адамга маалымат бериңиздер. Эң жакшы көрүп, сүйүп, ар дайым урматтап, ар дайым кадыр баркка ээ кыла турган, сен ар дайым сыйлап урматташың шарт болгон, карыз болгон нерсе бул сенин телаң, денең. Муну даракт карап азыр мен ушул нерсени түшүндүм. Бул даракт карасаңыздар, азыр жаштанып турат, көгөрүп турат, өсүп турат, 1000 проблемасы бар. Эгер бул куураса, мына куурашты баштады. Мына мекендештерим, бул куурашты баштады. Куурашты баштагандан кийин мунун бир эле проблемасы бар. Кандай десеңиз, эптеп ден соолугумду чыңдап алсам деген проблемасы бар. Адамдар деле ушундай. Биз адамдар жашап жаткан учурубузда, денибиз сак учурда 1000 проблемаларыбыз бар, миллион проблемабыз бар. Эсептесек, үй жок, кызымды кимге берем, ана ооруп калыптыр, барып келишим керек, паланчанын тою бар, ага барышым керек, түкүнчө үйлөнүп атат, паланча өлүп калыптыр, авария болуптур, ого барышым керек, акча беришим керек, акча алышым керек. Миллион проблемабыз бар биздин. Эгерде биз ден соолугубуз сонун болуп, красавчик болуп турсак, миллион проблемабыз бар. Бирок мекендешим, муну дара кургаган сыяктуу. Биз дагы ооруп калсакчы, биздин бир эле проблемабыз бар. Ал кайсыл? Эптеп айыгып алсам деген проблемабыз болуп калат. Көрдүңүзбү, сиздин жашоодогу эң чоң капиталыңыз, байлыгыңыз, бийлигиңиз, керек болсо барлыгыңыз дагы ушу ден соолугуңуз. Көзүңүздү мынтип жумуп жүрүңө да 3 күн. Не болот экенсиз? Жашооңуз кандай караңгы болуп кетет экен? Мурдуңузду мынтип жаап жүрүңчү, кандай болот экенсиз? Кулагыңызды эки кулагыңызды мынтип жаап жүрүңчү, мына паланчы ким нени сүйлөп атат деп жинни болуп калайын дейсиз. Неаматтар өтө көп. Аллах берген неаматтар өтө көп. Сиз миллионерсиз. Сиз шүгүр кылыңыз абалыңызга, мекендешим.
Сиз комфорт зонада, квартиранын ичинде, жылуу жумшак жерде жатып алып, аным жок, мунум жок деп арзанганга акыңыз жок мекендешим. Ден соолук кадырына жетиңиз. Ден соолуктан өтөр байлык жок. Жакшы катын тандаганыңдын 3 белгиси бар. Биринчиден, диниңе жардам берет. Негизги максатыбыз динге кызмат кылуу, мекенге Кыргызстанды өнүктүрүү. Ушул маселелерде дайыма сенин жаныңда жолдош болот. Ар дайым. Некен биринчиси? Биринчиси сенин диниңе жардам берет экен. Намазыңызды окудуңузбу, багымдыкта турдуңузбу, бул маселелер жөнөкөй, бирок ушундан баштап бардыгына жардам бере турган жан жубайың. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, ар дайым сен ийгилигиңе сүйүнөт, кайгырсаң капа болот. Ар дайым жаныңда болот. Ошо ар дайым эле ушул бакыт күндөрүңдө эмес, кээ бир Кудайым сактасын, ошо чындыгында ушундай. Кичине ооруп калса, төшөккө жатып калса, жок. 2 күн, 3 күн деп жоголуп кетет. Кээде ошондой эки жүздүүлөр бар. Аялы ооруп калса, апасыныкына таштап кетет кайненесиникиге. Кызыңар ооруп калды, сакайтып бергиле, кайра алып кетемин деп. Ушундай жүзү жок эки жүздүүлөр бар. Кудайым өзү сактасын. Ар дайым не ийгилиге конат, кайгырса кошо капа болот. Ал эми үчүнчүсү эптеп сенин тапканыңды жок кылыш эмес. Келечегибизге чогултайлы, үй салайлы, машина алайлы, мындай иштерди кылайлы. Кетип мындай кафеге, кымбат кафеге чай ичип келип, айтор, мындай мишканы каалайм, мындай гүлдү каалайм, гүл не 3 күндө солуп калат. Айтор, болбогон нерселерге, себепсиз нерселерге, өзүгө керектүү айфон алып бер, аны алып бер, муну алып бер деп өзгөгө дагы пайдасы тийбеген нерселерди алдыртып, сени эптеп акчаңды жок кылыш да мунун максаты. Мындайдан Кудай өзү сактасын. Эгерде сени келечегиң ойлоп атса, мындай кылайлы, андай кылайлы деп атса, демек сен жубай тандашта адашпапсың. 3 жубай тандаган, жакшы жубай тандаганыңды булар белгиси экен мекендешим. Коомубуздагы туура эмес түшүнүктөрдүн бири бала кыздарды тандайт. Бала тандаса алат. Кыз тандаса сүйсө калат деген туура эмес түшүнүктөр. Бала чындап сүйүп калдыбы, жочу жөнөтөт, барат, алат. Бирок кыз бала жакшы көрүп калса эмне кылат? Көчөдөн кетип атат, унчукпай өтүп кетти, бул да бири-бирин көрдү, сүйүп калды, жакшы көрүп калды. Кыз бала дагы келип жакындарыга айттырса, дедиртсе болот. Бул пайгамбарыбыздын маселеси ушундай. Пайгамбарыбыздын эч нерсеси жок эле. Хадишенез ортону ортого бирөөнү коюп, жардамчысын бирөөсүн жөнөтүп, ошентип нике болгон, үйлөнүшкөн. Айтайын дегеним, кыз бала бирөөнү жакшы көрөбү чындап? Аны айттырса, дедиртсе, бунун эч жаман жери жок. Бакыт үчүн күрөшүү ушул темада болот. Анан кыз баладан уруксат суралат. Жубандан, эри өлүп калган же ажырашып кеткен аялдан уруксат суралат. Ошондуктан бул маселелерге маанип бериңиздер. Сиз тандап сүйүп калсаңыз бирөөнү, аны айтып ачык турдуу жакшы бири-бириңерге туура келсеңер үйлөнүп бактылуу жашаганга не жетсин. Эгер сиз ошондой дымп болуп, унчукпай, үй алып атам, башка алып атам, мындай дей бере турган болсоң, эртең сага жакпаган бир маймылга мажбурлап эле эрге берип коет, анан 5 жылдан кийин ажырашып кетесиң. Ошондой экен. Айтыш керек, деш керек. Балам чубак-ажыдай аалым болсун, балам аалым болсун десеңиз 3 нерсени кылыңыз. Биринчиден, сонун чөйрө түзүп бериңиз. Алымдарга алып барыңыз, устарыңызга алып барыңыз, Абдышкүрсага барып учураштырыңыз, дубасын алдыртыңыз, атайын жетимдердин башын сылатырып, бар продуктаны берип кой деп өзү колу менен тапшыртып, алардан дуа алдырып бериңиз, алым болсун деп. Себеби бул тажрыйбада болгон. Абдышкүрсаздын атасы ошентип жетелеп устазга дуа алдырткан. Ошо керектүү чөйрөнү түзүп бериш керек. Устаздарга, молдолорго ар сайын сабактарды уюштуруп берип, ошондой сонун чөйрөнү түзүп берсеңиз, бала эч качан арам чөйрөгө кирип кетпейт да. Ошо чегип кетти, ичип кетти, нашаташып кетти, наркоман болуп кетти деген чөйрөлөр ошол туура эмес чөйрө киргендердин себеби туура чөйрөнү тапкан эмес да бала. Рухий чөйрөнү тапкан эмес. Руханият ачка болуп, анан туура эмес көчөлөрдөн руханияттын дарысын издеп барган бала байкуш. Бирок ал жерде чыныгы таблетканы таба албайт. Ал эми биринчиден экен, туура чөйрөнү түзүп бериңиз. Экинчиден, ар дайым даарат менен баланы эмизиңиз жаштыгынан.
Көпчүлүк аалымдардын өмүр баянын мен окуп, Абу Ханифа рахматуллаху алейден баштап бүт көпчүлүк аалымдарды окусаңыз, апасы көбүнчө ар дайым дарат менен баланы эмизген. Ошол дарат менен эмизиш маселеси, уруксатсыз башка соседтин башка баласын эмизиш маселелери, бул маселелерди тактап карап, ар дайым дарат менен баланы эмизиш керек, урматтуу мекендештерим. Бул экинчиден. Ал эми, урматтуу мекендештерим, үчүнчүдөн баланы ар дайым эстетип туруш керек. Неге эстетиш керек? Аалым болуш керек экендигин. Ошого кызыктуу окуяларды айтып берип, кыйынчылыктан чыгып аалым болгон адамдардын, устаттардын окуяларын айтып берип, өмүр тажымалдарын айтып берип, ошондой кызыктырыш керек да. Апанын, атанын милдети ошого карата мотивация, дух бериш. Балам, сен ушундай болушуң керек, баланча мындай кылган, мындай иштерди кылган, сен дагы аалым болуп мындай кылсаң болот деп жол көрсөтүп, аалымдыкка кызыктырыш керек. Ошондой илимий чөйрөлөргө алып барып кызыктырсаңыз, бала өзү эле чөйрөгө кызыгып, окуганды сүйүп калат, илим алганды жакшы көрүп калат. Анан баланы сен дебеш керек, аалым боло турган баланы сиз деп мамиле кылыш керек, жакшынакай мамиле кылыш керек, атын кыскартпаш керек, ага карата сөгүнбөш керек, бүгүн аалымсың деп эртең башыга даң чозбош керек. Ошондуктан жакшы сылык сыпа мамиле кылып, аалым боло турган балаңызды аалымдарды сыйлагандай сыйлагыз. Бул баш акча табууну ойлоп атат. Жүрөк дапылдап согуп, үй бүлө менен чогуу болууну каалап атат. Ал эми тело, дене уйкуну каалап атат. Мына бүгүн 3-тө рейс келди, күтүп алып, андан бери уйку жок. Түнү 1-ге бардык, мисалы 2 саат уйку болсо болду, болсо жок. Ошентип 3 суткага чейин уктабай жүрүп, адам аягы 2-чи суткадан кийин наркоманга окшоп калат экен. Мээң койсо сезилип, мынтип бапылдап, эде атканын билбей, уйку баары жеңет экен да адамды. Көрүп атабыз муну. Чындыгында. Жетиш кыйын. Медиа тармак, бул тармак, жумуш тармак, бизнес тармак, ал тармак, бул тармак айтып, көп жерге баш тыгып, эми таштап кете албайсың да орто жолдо. Бардыга жетиш керек. Мына не эле анау өзгө сүйлөп атат, мага окшоп, бул дагы чарчап калган мына эле. Машалла. Чындыгында мекендештерим, бул жүрөк дапылдап согуп, семья менен бирге болгусу келип атат, тело укташтык алып атат, мээ акча иштешти ойлоп атат, анау жигерге окшоп. Бирок эркек киши өзү менен өзү күрөшүп атат да чындыгында. Чындыгында бул ич жан дүйнө талпа согуш болуп атат азыр. Көпчүлүк эркектер ушундай, системасы ушундай болуп калды азыр. Сөз бул энергия. Менин колумдан келбейт, мен үчүн эмес, мен кыла албасам керек деген сөздөрдү дейиштир. Ажыз болуудан сактан. Пайгамбарыбыздын дуасы ажыз болуудан, жалкоо болуудан өзүң сактаган деп дуа кылган. Чындыгында сөз бул энергия. Медицинада врачтардан сурасаңыз, эң көп ооруган адамдар кандай адамдар? Алар ниети туура эмес адамдар. Мен оорулуумун, мен оорукчанмын дей берет, ошого жараша ооруй берет да. Телоңузга сүйлөшүңүз керек кадимкидей. Сен күчтүүсүң, сен жүзү жашайсың деп. Бул сөз кадимкидей денеге таасир берет. Сиз Куран окуп сууга дем салсаңыз, сууга кирет, суу кайра эле ичиңизге ичкениңизде дем болуп кайра кирет. Айтып аткан маселелер, урматтуу мекендештерим, сөз энергия экен. Сиз эмне деп атасыз өзүңүзгө өзүңүз? Эч качан тамаша иретинен дагы өзүңүзгө өзүңүз жаман сөздөрдү айтпаңыз. Мен хуник, мен семиз, мен мынандаймын дегенди жиштириш керек. Мен бою кичине, паканамын дебеш керек. Ар дайым не өзүңүзгө энергия берген сөздөрдү, жакшынакай сөздөрдү айтышыңыз керек. Мындай карасаңыз, эсептеп көрсөңүз, өзүңүзгө койгон багыңыз ар дайым начар да, жакшы эмес. Ошондуктан көп нерсеңиз аркага кетип атат. Аялдар үчүн атасын урматтап сыйлоого, балдардын көзүнчө кылууга 3 шарт, 3 маселе. Биринчиден, атаң келсе, тамакты атаң келсе сүзөбүз, салабыз. Атаң келсе тамакты жейбиз. Атаң алмайынча кашыкты табакка узатпагын, балам деп. Атаң деген нерсени үйрөтүшүңүз керек биринчиден. Атаң
тамакты алмайынча баштаба, кол салба, атаңды күтүп турабыз. Демек бала да түшүнөт, ата ушунчалык урматтуу сыйлуу, ата демек деген түшүнүк пайда болот. Ошондуктан ата экен урматтуу мекендешим. Ал эми экинчиден, сиз тарбия берет экенсиз балдарыңызга, эмне сураса, бала биринчи келип апам жок деп туруп, апага келип сурайт да, палан жерге кеттим, бассейнге кеттим, ойногону кеттим, барып келе берейин деп. Ошол учурда атаңдан сура. Атаңдан сура. Бардык разрешение маселелери, уруксат берүү маселелери через ким? Ата аркылуу болуш керек экен. Ошондо атанын абийири ар дайым сакталат, таңталат. Бул экинчи маселе. Бул жөнөкөй маселелер, бирок тарбияга өтө чоң таасир бере турган маселелер да. Ал эми үчүнчүдөн, кошунасы сурап келеби бирдекени, кетменди сурап келеби, паланча бирдекени сурап келеби, карыз сурап келип, акча сурап келеби, өз алдыңча болбо, өз башыңча болбо. Ар дайым атадан уруксат болуш керек. Эмне маселе болбосун. Ошондуктан бул маселелерди аял балдардын көзүн чакыла турган болсо, балдарга өтө сонун тарбия болот булар. Биз да ошондой тарбияланды. Бул акыл үйрөтүш эмес, бул тажрыйба, өзүбүздүн жаштыгыбыздан көрүп чоңойгон нерселерди сабак алып, сабак болсун деген максатта айтып жаткан учурубуз мекендештер. Жаратылышка таттуу мамиледе болуш керек дей бербей, колдон келген нерсени кылыш керек. Биз кышында атайын куштар ач калбасын деп баягыдагы жүгөрүлөрдү таратып, парктарга атайын таштап кетип, ошол маселелерди кылып, эрте жазда анан күзүндө алмаштырып, уяларын өтө сонун кылып мамиле кылганга аракет кылабыз. Бул жакта эскилери турат мекендештерим. Мына бул жакта коюлган эскилери. Эми булардын кичине жогорураак кылып, тияка дагы жаңылардан кое атабыз. Ушинтип ар жерге коюп, парктарга куштарды сүйүшүбүз керек мекендештерим. Ошондой экен, ушул жагына орноштурат окшойбуз муну. Колдон келген кушпу, чабелекейби, бир чимелүү айырмасы жок, жакшылык кыла беришибиз керек. Алтын башыңыздар аман болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.